Мен сурам, урматтуу Мурат Сайдинович. Бул 9,12 миллион артында 31 миллион бар турабы, кредит ал. Экөө бир да. Негизи жалпы суммасы 40 бүтүн 148 миллион. Бул жалпы долбоор. Анын ичинен буга чейин 8,2 грант болчу, 23 миллион бул кредит. Кредит. Ошо кредиттин эмеси пайызы кандай? 0,75 бүтүн. Канча жыл калдың эле? Жалпы 40 жылга 10 жыл мөөнөтү. Анда да Евробор деген бар да жокпу? Бул жерде жок. Жок, Айтайын дегеним, азыр 9,12 миллионго жабышып, артында келет да кредит турабы. Бул азыр колдоого койсок, кредитти албай калабызбы, же алабызбы? Бул жалпы долбоор, бул мындайда бул макулдашууга азыр алып атабыз. Кол коюуга. Кредит алына элек да. Алына элек. Бул макулдашуу, кол койгон макулдашуу. Андан кийин ратификация сиздерге келет. Түшүндүм. Себептен бул жакта көп түшүнбөстөр бар экен да. Мисалы, мына жайыттар жакшы үчүн план иштеп чыкканга 870 миң доллар керек экен да. Ушунго чейин иштелген эмеспи? Иштеш керек эле го. 100 миллион алыныптыр ушунго чейин. Бул биринчи. Экинчи, веб-сайт ачабыз дейсиңер. Ал кандай иштелет? Ким иштетет? Жооп бересизби ушуларга? Бул жалпы смета боюнча мунун ичинде азыр буга чейин айтылып кеткендей туура ошону менен бирге товар оборудование алганга дагы бар. Аны менен бирге туура консультационный расходдор бар. Бул жерде улуттук жана чет мамлекеттен. Андан тышкары жумуштар аткарылат 997 миң долларга. Эмне жумуш? Жумуштар бул ошол токой чарбага байланыштуу жумуштар. Эмне кыласыз, айтпайсыз, токой чарбага эмне кылышат? Эми бул детально азыр жанагы Нуржит Кадырбекович айткандай расшифровкасын кат жүзүнө бербесем азыр майдаланган да жерде. Рахмат. Менимче муну колдоп кереги жок. Колдоо татыктуу эмес, себеп дегенде акча кандай колдонулат, каяка барат, максатка жетеби жетпейби? Айтыш кыйын. Жайыттар мындан жакшырып кетпейт. Мен колдобойм. Сиздерди да чакырат элем колдогонго. Рахмат.